Онкология деген сөздү угуп жүрөбүз да буга чейинчи. Онкологияга алып баргыла деген сөз бул бизге мындай бир муздак сууну үстүбүзгө куюп ийгендей эле болду да. Баланын калоосу экен 1,5 жылдан бери ооруп калат азырчы. Бир балаңдын ооруганы экинчи балага дагы бир топ таасир этет экен да. Тамакты мынтип жей албай калат. Жебей калат экен. Кусуп калат экен, жеген нерсесине кусуп калат. Кээде кан кусат экен. Анан келсе ыктыярчылар бекер иштейт экен. Алар баягы көпчүлүгү студенттер экен. Окуусунан сырткары ушу бош убактысын жакшылык менен өткөрүшөт экен. Жакшы чөйрөдө жакшылык менен өткөрөт экен. Ойлондум да, эмне үчүн биз 5 бала менен атасы таштап кетиптир акмак дегенди аябай айтабыз дагы. Кара ушул ата эчтекени карабай бүт баарын үйүн жайын, мал мүлкүн бүт сатып, адамдарды чогултуп алып, бала үчүн түнү күнү күрөшүп жүрөт дегенди айтпайбыз да. Баягы бизде бир кайсы бир деңгээлде түндүк түштүк болот го. Кудайга шүгүр, жаштардын арасында андай жок экен. Бардыгы достой эле жүрүшөт да, баягы дос болуп бири-бири менен эме кылып, баягы сүйлөшүп, кээ бирде учурда жылмайып, күлүп, тамашалашып. Бирок 7 областтан бар экен көрсө биздечи. Бизде мурда балам ооруганга чейин аябай көп проблема бар эле да. Бирок балам ооругандан кийин бир эле проблема калды да биздечи. Баламдын оорубай калышы. Калган нерселер жок эле нерсе экен да көрсөчү. Ал нерселер жок экен, ал өзүбүз оюбуздан бир ушу өзүбүз жаратып алган нерселер экен да көрсөчү. Ассаламу алейкум урматтуу достор. Рухология подкастынын кезектеги чыгарылышы менен алдыңыздарга келип отурабыз. Достор, өзүңүздөр билгендей, Рухология подкасты өмүрү, жашоосу башкалар үчүн өрнөк үлгү боло турган, жашоосу, тагдыры кинолорго сценарий боло турган, романдарга бир илхам булагы боло турган бир адамдардын жашоолорунун тагдырын алып келип сунат. Бүгүнкү күндө дагы бир ушундай драмалык кинолорго же драмалык чыгармаларга тема боло турган бир илхам булагы боло турган бир адамдын жашоо тагдыры менен алдыңыздарга келип отурабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Санжарбек Адайымов. Өзүңүздөр деле социалдык желелерден көрүп атсаңыздар керек. Тилекке каршы тагдырдын сыноосу менен Жолдошбек деген 5 жашар баласы нейробластома, тагыраак айтканда рак илдети болуп калат. Рак илдетине чалдыгып, учурда операцияга муктаж болуп турган кербези. Биздин студиябызга дагы келди. Биз дагы колдон келишинче видеолор чыгарып бердик. Жана көптөгөн биздин жергиликтүү журналисттер, блогерлер, мекендештерибиз жардамдашып, видеолорун чыгарганга көмөктөшүп, аракет кылып атышат. Бүгүн ушул теманын тегерегинде сүйлөшөбүз жана азыркы күндөгү көпчүлүк аталарга бир өрнөк боло ала турган деңгээлдеги Санжарбектин өзү менен жакындан таанышабыз. Биз менен болуңуздар. Чоң рахмат. Санжарбек, куш келипсиң биздин студияга. Өткөндө бир келип кеттиң эле, дагы келиш насип болду иншалла. Сен биринчи өзүңдү тааныштырсаң, кимдерденсиң, каяктансың, канча жаштасың? Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Ошо сиздер менен Мансур Байкенин студиясында жолугуп турганыма аябай кубанычтамын. Ошо көпчүлүгүңүздөр көрүп атсаңыздар керек, азыркы учурда Мансур Байке айткандай ошо сбор иши менен жүрөбүз. Мен негизи ошо атым Санжар, 33 жаштамын. Негизи Ош областынын Кара Кулжа районунун Караташ деген айылынан болом. Караташ. Жалпы ошо бизде эме Караташ десек билбейт, Алайкуу району десек жакшы билет. Алайкуу ушул Кыргызстандын бүткөн жери болуш керек, Андан ары Кытай болуп кетет. Ошо чектешкен, Кытай менен чектешкен жери. Мен негизи ошо 3 бир тууганмын. Карындашым бар, эжем бар, анан ошо мен 3 бир тууганбыз. Тилекке каршы ошо тагдырдын жазуусу менен, Алланын каалоосу менен атам кайтыш болуп кеткен. Арты кайрылуу болсун. Биз ошо мен 2 класста окуйт элем ал маалда. Ошол маалда кайтыш болуп, атасы жок чоңойдук. Бирок ошо Алла Таала шүгүр, ошо апам бар. Апам бизде негизи апам азыр ойлоп көрсөм 28 жашында 3 баласы менен калып кеткен экен да. Мен азыр 33 жаштамын. Мен ушул абалда деле ошо баламдын оорусуну мен үчүн аябай оор тийип атат да. Эми элестетиң, 28 жаштагы аял 3 баласы менен жалгыз калып кетти. Ал кездери азыркыдай эмес болчу жашоо дагы. Кризис маалы болчу ба, 90-чы жылдардан кийинки нулевых деп коет ба, 2000-чи жылдардагы. Өтө оор маал болчу. Ошо апам баягы ошо Кара Сууда иштеди, Казакстанда иштеди, ошо Россияда иштеп,
ушу бизди багуунун аракетин көрдү. Анан мен ошо бир шариятта бир хадис так айта албайм, хадиспи, бирок ушул маалыматты угуп калдым. Эгер бир аял күйөөсүнөн айрылса, бирок башка турмушка чыкпай, балдарына жакшы тарбия берип чоңойсо, ал аял бейиштик депчи. Ошол сөздөрдү укканда мага бир аябай башкача да таасир этти да. Иншалла ошо апамдын аракеттери текке кетпейт. Иншалла. Ушу 3 баласын, себеби апам турмушка да чыкпады да. 28 жаш деген бул азыр эми кээ бир кыздар мисалы 28 жашта биринчи жолу турмушка Жашоо эми башталып атат. ошондой болуп өткөндөн мен дагы өзүм ата эне болуп, айрыкча ушу балам ооруганда түшүндүм да. Мен апамдын тагдыры аябай эле оор болгон экен депчи. Бирок шүгүр ушу апам бизди чоңойтtu. Азыр эми ошо өзү күйөөсүнөн айрылып, ушу бизди чоңойткон аз келген эми небересине кайгырып отурат да азырчы. Ошондой болуп. Ошондо Санчобек YouTube каналдын негиздөөчүсү деп айтабыз, а? Санчобек YouTube каналдын мен бир видеосун көрүп калдым. Эркин адам деген кинону бир кыскача неме кылып, бирөө жөнөттү же мен немеден YouTube'дан алдыман чыгып калды. Көрүп турам, машалла, деп ошодон эстеп калган экем Санчобек деп. Андан таласта жүрсөм бир бала жазды, ушу Санчобек YouTube каналынан жазып атабыз деп. Анан неме болду. Ошондо YouTube канал качан ачылды? Ийгилиги кандай болуп атат YouTube каналдын? YouTube каналды биз негизи башынан айтайын, башкы тарыхымда болгондо мен ушу Россияда көп жыл мигрант болуп жүрдүм. Анан үйлөнгөндөн кийин деле Россияда жүрдүм да. Анан балам бул жакта, мен жок, келинчегим бул жакка келип өзү жалгыз жүрүп, балам төрөлдү. Анан мен бир 5 айдан кийин келип, баламды көрүп, жанынан уже кетким келбей калды. Ошо кыйналсам дагы Кыргызстанда боломун деген ниетти койдум да. Эми элестетиңиз, Россияда бир жакшы сумманы эле таап жүрүп, Кыргызстанга келип күндө 500 сомдон иштейт элем. Бул деген үй бүлөлүү ата үчүн өтө аз сумма да. Балаңа жаш балага ар кандай нерселер керек. Үй бүлөнүн муктаждыгы. Ошого дагы жетпейт десеңиз. Бирок менде баягы максат бар эле, мен Кыргызстанда калам. Мен Россияга кетпейм буюрса. Деп ошол максат менен жүрүп, анан мен өзүм туугандарымдын бири ушу видео наблюдение жана камераларды орнотуп иштейт эле. Ошонун ишканасына кирип, окуучу катары биринчи иштеп, ошо 500 сомдон алып жүрдүм да. Анан карап көрүп, баягы ойлоносуң да, эми баягы кошумча бизге киреше керек. Эмне кылабыз? Кандай кылабыз? Колуман эмне келет деп өзүң анализдейсиң да. Анан ушу колумдан сүйлөгөн келет экен да, карап көрсөмчү. Сүйлөп ушу бир маалымат жеткирип, ошол жагынан бир Алла Таала бир жөндөм берген экен. Анан эмне кылабыз, кандай менен баштайбыз деп, анан тасма ушу кинолорду көргөндө аябай жакшы көрөт элем. Өзүм дагы бир актер болгум келип эле бир ушундай бир учурлар болот эле. Анан бир күн эле орус тилдүү каналды көрүп калдым. Ушундай тасмаларды кыскача айтып берет экен да. Анан таң калдым, бул эмне кереги бар? Адам кайсы адам көрөт буну? Эми тасманы толук көрүп түшүнгөн жакшы да. Деп ойлонуп калсам, жанагы ошонун каналындагы көрүүлөр аябай көп экен. Демек буга дагы баягы спрос деп коет го кыргызча, кандай болот? Талап бар экен деп түшүндүм да. Анан ошол эле мисалы роликтер кыргыз тилдүү жок, ошол контенттерчи. Анан биз кыргызбыз, мен кыргызмын. Кыргызга кыргыз тилдүү нерсе жакын да кандай болбосун. Бул нерсе негизи бизде бар болчу. Биз кичинекей кезде отуруп алып туруп кино айтышат элек. Силерде бар беле жок беле билбейм. Биздин кезде, биз убакта кино көрүү бул өзүнчө бир мындай неме эле да, комфорт болчу. Азыр бүт баары кино көргүсү келе берет да, көрсө көрө алат. Биз атайын отуруп балдар, анан ар бирибиз бирден кино айтып берчү элек бири-бирибизге. Анан тим эле жыргап укчу элек. Ошонун эле YouTube версиясы болуп калыптыр да азыр. Ошол сыяктуу десек болот. Туура айтасыз. Мисалы бизде эле баягы биздин учурубузда деле телевизор, ошо телевидение көп өнүгө элек да. Анан элдерде ошон андай телевизорлор деле жок болчу. Айылда жанагы бизден чоңураак байкелер сөзүң бөлүп койт. Баарыбыз чогулдат эле дагы. Ван Дам кирди дагы, "Ой, деди" деп туруп айтып берчү да. Анан Ван Дам кыргыздай нокаттык бир кишидей эле туюлчу эле да бизге. Ошол кыргыз тилдүү чыгаралы деп ойлодум да. Анан башында негизи мен биринчи ушу YouTube каналды
көрсө кийин билдим да 2019 жылы ачкан экен каналдын өзүнчө. Анан эми аны мен канал ачылганда эле билбей ошо ачып аракет кылып көргөн экенмин да. Анан бирок биздин ушул каналыбыз өзү тарыхы 2022 жылы башталды окшойт. Башка кыргыз тилдүү ошондой кыргыз тилде ошондой контенттер барбы бизде YouTube? Азыркы учурда бар. Бирок башында биринчи сен баштадың. Жок, мындай экен, негизи бар экен эле мен баштаганда делечи, мен баягы изилдеп көрдүм, бирок алар баягы бир айда бир чыгарып, ушундай жакшы көңүл бурчу эмес окшойт эле да. Анан мен ошого кириштим дагы. Эми бул кандай десек, бул бир аргасыздыктын да иши болду десек болот да, себеби мага кошумча киреше керек. Эми кошумча баягы киреше керек болуп, ошо YouTube'дан иштесе болот деген сөздү бир жерден угуп калдым эле да. Анан ошентип аракет кылып баштадык. Башында бизде эми башында көрүү болбойт экен. Бирок көрүү болбосо деле аракет кыла бердик. Анан бир күндө бир видеобуз, бир ролигибиз 1000 көрүүгө жете баштады да. Эң кубанычтуу учур ал кезде мен да басып өткөм. 1000 болсо тим эле сүйүнүп айтасың. Аялыңа барып айттыңбы? 1000 киши көрүптү да. Эми аялыма эле эмес, баарына айттым окшойт. Ошондой болот. 1000 көрүү топтоп 100 катталуучу топтолгон. Бул мен үчүн эми дүйнөнү утуп алгандай эле болду. Эң кубанычтуу учур. Аябай бир башкача учур болду. Кичинекей периштен, жолдоштун оорусу тууралуу кандай билинди, эмне болду ошол абалдар? Бул ошол биз адаттагыдай эле YouTube үчүн тасма которуп атканбыз да. Тасма которуп атсак, балам ушу ыйлай берди өзүнчө элечи, бирок бир жерим ооруду дебейт. Өзүнчө эле ыйлай берди. Анан эми жаш бала эми урушуп коесуң да, ыйлабай эмне эле болуп атасың, сен эркексиң го деп эркектикке салып коесуң. Анан бирок ошол күнү кечинде балам түнү да ыйлап чыкты да. Антип ыйлаган эмес да эч качан. Анан акыры айтты, мен бутум ооруп атат, ушул тиземдин арты ооруп атат дей берди да. Анан эми бут ооруп атса күндүз баягы ойноп атып, же бир жерге буту тийип кетсе керек да деп, башында эми көп маани бербейт экенсиң. Ошентип баягы бутуна майздарды шыбап коебуз, бирок болбой эле ооруй берет да. Анан бир жума өтүп кетти араданчы. Дагы деле ооруй берет. Ошондон мен сезе баштадым, эми буту бир жерге тийсе эле бир жума оорубайт да. Анан ооруканаларга алып бара баштадык, жанагындай жеке клиникаларга алып бара баштадык. Жүрөгүн текшертип, УЗИге салып, ар кандай. Ошентип биз ар кайсы жерлерге барып атып эле бир ай өтүп кетти да араданчы. Тиги майзды айтат, бул майзды айтат, мындай. Биле алышпайт алар да. Эч ким бир так кесе айта албайт да. Анан бир күнү балам жөтөлүп, мына 3-чү мамлекеттик оорукана бар, балдар ооруканасы. Ошол жерге жатып калды да. Анан ошол жердеги бир мугалим балаңызды ушу УЗИге салып коелучу деп өзү бир оюн айтыптыр келинчегимечи. УЗИге салса эле ичинен шишип көрүнүптүр да. Ичинен дегенде кайсы жер болду? Орусча забрюшное пространство деп коет экен. Ошо надпочечник деп коет экен да, баягы терминдер орусча айтылат экен көбүнчөчү. Бөйрөктүн үстү болуп калабы? Ошондой болуп калат экен. Анан жанагы орус дарыгер айтты, ушу шишип көрүп атам, бирок мен так айта албайм, дагы бир УЗИге барыңыздар деди да. Анан баягы бир жеке клиникага бардык, УЗИге барсак эле жанагы айтты, онкологияга алып баргыла деди да. Эми онкология деген сөздү угуп жүрөбүз да буга чейинчи. Онкологияга алып баргыла деген сөз бул бизге мындай бир муздак сууну үстүбүзгө куюп ийгендей эле болду да. Келинчегим башында түшүнбөптүр, себеби келинчегим эми онкология деген сөздү билбейт окшойт эле да. Анан мен аларды унама салып алып кеттим. Өзүм ыйлап кеттим да алдачы, бирок аларга көрсөтпөйм, алар аркада. Себеби онкология деген эми аны эч кимдин башына салбасын. Анан барсак эле бир Элмир деген жаш врач бала бар экен. Жакшы, аябай мындай такшалган врач экен да. Балаңар нейробластома деди да, көрүп элечи. Себеби биз бөйрөк надпочечник ушу боорунда бир маселе бар окшойт деп ойлодук да. Ал көрүп эле баланын абалын көрүп эле балаңар нейробластома болуп калыптыр деди. Уже баягы ооруларды көрө берип такшалып калыптыр да. Себеби балам ошо бир ай биз текшерип жүргөн ичинде, бир айдын ичинде эле 10 килограмм таштап жиберди. Секирип баягы аябай мындай жоон бала эле да. Ошол арыктап такыр тамак жебей калган да. Анан ал бирок дагы бир жолу тастыктайлы, мына биздин УЗИге салгыла деди. Ал жерге УЗИге салдык. Ошол жерден анан толук тастыкталды да, шишик бар экенчи. 10 сантиметр болуп кетти шишикчи. Анан кийин башкы дарыгерге алып кирди. Башкы дарыгер Султан Амангелдиевич деген дарыгер бар экен, онколог. Жаш балдардын алдагы аябай. Эми
өзүнүн кесибинде мыкты экен да. Ал дагы кандай кылабыз, эмне иштерди кылабыз толугу менен айтты. Анан эми биз өмүрү ооруканага көп убакытка жатып көрбөгөн 6 айдай болосуңар деди да ооруканадачы. Эми 6 ай деген бул эмне деген убакыт ооруканада. Ошентип эле 6 ай аябай көп убакыт кылган бизге. Бирок эми Алланын каалоосу экен 1,5 жылдан бери ооруканадабыз азырчы. 6 ай мындай эле болуп калды да. Анан химия алдык. Химия бир химия алгандан эле бул оорунун нейробластоманда өзүнүн түрлөрү бар экен. Бирөөсү даарыланганга баш ийет экен, бирөөсү такыр баш ийбейт экен. Биздики шүгүр бир химия алгандан эле балам чуркап кетти да, баягы ооруну кайтара баштайт экен химиячы. Бирок дарыгер Баа Султан Амангелдиевич бизге чакырып айтты да, мына деп чуркап жүргөндө көп ишене бермегиле деп. Себеби кээ бир ата энелер бар экен, бала бир химиядан кийин неме чуркап калса дарылатпай коет экен да адамдарчы. Силер буга көп ишенбегиле. Бул оору өтө коркунучтуу оору деди да. Өтө этияттанышкан керек. Ошол мисалы дарыланып аткан баланы көпчүлүк аралаштыра албай да калат экенсиң. Себеби ансыз деле ооруп аткан бала башка бирөөдөн бир грипп жугузуп алса, ал дагы бир үстүнө маселе болот экен да. Үстөккө босток дегендейчи. Анан Бишкекте 6 курс химия алдык. Баягы шишикти кичинертет экен да химиячы. Шишик кичинергенден кийин ошо дарыгерлер операция кылып шишикти алып салышты. Ушу шүгүр кылам, шишик аябай таза алынды да. Бишкектен алышты. Бишкектен алышты. Аябай таза алынды. Себеби ал шишик чоңойгон сайын ал жердеги кан тамырларды орой баштайт экен да. Кан тамырлар деген аябай неме турбайбы алар. Кичине кесилип кетсе эле ал оны тиге албайт экенсиң да. Бирок ушу дарыгерлерибизге рахмат биздинчи. Шишикти аябай таптаза кылып алышыптыр. Бул нерсени Турцияга барганда да тастыкташты да. Шишик сонун алыныптыр, калдыктар калбаптыр депчи. Анан Бишкекте дарылатып, бирок өкүнүчтүүсү ушу биздин өлкөдө баягы пересадка костный мозг, иммунотерапия дегендер кире эле экен азырынчачы. Ошондо бул медиктерге берилген суроо техника жетишсиздикпи же адис жетишсиздикпи? Бизге ошол башкы дарыгерибиз айтты, пересадка костный мозгту мен буга чейин жасагам деди. Кыргызстандын өзүндө эле жасагам деди. Бирок бизде ошол нерсени жасаганга атайын бөлмөлөр керек экен да. Техникалык мүмкүнчүлүктөр. Ошондо сиз айткандай ошондой мүмкүнчүлүктөр бир аз чектелүү экен. Негизи могу кыргыздын врачтарын көбү суктанат. Жада калса Казакстандан келип жасатып кеткен учурлар да болот экен, баягы жүрөк операция жасагандар же болбосо баягы кол үзүлүп кеткен жерди улап койгон сыяктуу. Негизи биздин врачтар аябай тажрыйбалуу, күчтүү дешет. Иса Акынбаевдин салып койгон жолу менен кеткен бир өзүнчө бир неме бар да, мектеп деп коебуз да. Анан бир жагынан азыр коомдо учурдан пайдаланып айта кетейин, стереотип калыптанып калган. Биздин врачтар сабатсыз, эптеп эле акча алат деп. Кечке эле биз адам экенбиз, ошо негатив терс жакты айта берет экенбиз да, баягы оң жакты айтканга бир аз алсыздык кылат экенбиз. Жана айтып аткандай, ошол шишикти өтө сонун кесип алып коюптур деп жада калса, могу эл аралык деңгээлдеги, дүйнөлүк деңгээлдеги ошол түрктүн дарыгерлер өздөрү да суктанууда, туурабы, биздин врачтарга? Ошол жанагы врач жасадыбы ошондо операцияны? Ким дедин? Султан Амангелдиевич деген башкы дарыгер бар экен. Ошол анан неме берки Элмир деген врач биздин лечащий деп коет го, ошондой врачыбыз да. Султан Амангелдиевич башкы врач экен, жетекчи врач. Экөө жүргүздү операцияны. Ошолор жүргүздү. Ошо баягы ыраазы болосуң да. Сүрөттөрүн чыгарып коелу. Дарыгерлерибизге мындай ыраазы болот экенсиң аябайчы. Себеби балам биринчи барган абалын мен билем да, кандай абалда барган. Кийин чуркап ойноп калса, ошо чуркап ойноп калганына шүгүр кыласың да баланынчы. Ойноп жүргөндө шүгүр кыласың. Анан бирок ошо техникалык ошо жетишсиздиктен бир көп протокол боюнча кийинки процедуралар бизде жок экен да, өкүнүчтүүсү. Бирок дарыгер айтты, Кыргызстанда пересадка кылсак болот деди. Бирок ал нерсеге баягы бөлмөлөр дагы неме болгондуктан, атайын бөлмөлөр керек экен да. Бир 2 жума 3 жума ал бөлмөгө эч ким кирбейт экен пересадкадан кийинчи. Ичиндегилер дагы чыкпайт экен. Азыркы учурда Турцияда ошентип келинчегим менен балам бир бөлмөдөн чыкпай жатышат да азырчы. Пересадка болду да. Сырткы дүйнө менен контакт болбош керек. Болбош керек экен да. Бир кичинекей эле вирус, бактерия жугуп калса, себеби баланын иммунитети нолго түшөт экен. Ошол учурдачы. Антивирус жок, компьютер сыяктуу. Ошондой болот экен. Анан ошого дагы ылайыктуу бөлмөлөр керек экен да. Бирок ага карабай жанагы врач айтты, биз аракет кылып жасайлы Кыргызстанда деди да. Бирок бир аз убакыт керек болуп калат экен. Бизге убакыт көп өтүп кетсе, бул бала оору кайра башынан келип калса,
маселе жаратылып калат да. Ошон үчүн биз Турцияга кеткенге туура келди да. Турцияга кеткенге туура келди. Анан ошого эме дарыгерлер менен эми биз сүйлөшүп баягы бир чечимге келип анан кийин кеттик Турцияга. Стамбулдабыз да. Ал жакта ошо Шишли деген район бар экен. Ошол жакта болуп атабыз азыркы учурда. Ошондо жолдош 5 жашта. 5 жашта. Андан кийин кыз Жаннат деген кызым бар, 3,5 жашта. 3,5 жашта. Ал чоң энеси менен. Ал бул жакта чоң энеси менен. Дагы чоң энеси бар экен жанында. Ооба, негизи ошо шүгүр чоң энеси бар, бирок баягы бир балаңдын ооруганы экинчи балага дагы бир топ таасир этет экен да. Себеби 1,5 жылдан бери биз баягы мен го кээде үйдө болом. Апасы үйдө болбойт да көп учурдачы. Ооруканада, больницада жатат. Анан апасын көрбөйт байкуш кызым. Анан эми ушу Кудайым буйруса ушу бул күндөрдө өтүп кетет. Иншалла өтүп кетет. Андан кийин жанагы элден каражат чогултууну сбордо кайсы мезгилдери баштадыңар, кандай болду? Сбор биз ошо Турцияга кетели барсакпы, барбасакпы деп дагы негизи аябай ойлонуп, аябай экиленип, эми баягы мындай чечимди тас эле аткарып бериш кыйын экен чындыгындачы. Аябай экиленип, ал жака барсак кандай болот? Негизи эле сбор кыла алабызбы деген ой келет экен да. Анан бирок тоокел кылып жыйынтыгын аладан деп баштадык сбордучу. Азыр 2026 болсо 25-тин декабрь айында баштадык сборду. Мен эң биринчи эле унаамды сүрөтүн чыгардым, YouTube каналыма чыгарып, унаамды сатайын деп атам, сбор кылышым керек. Мен негизи ошо баламдын ооруганын 1 жыл эч ким билген жок да. Туугандарыбыздан деле көпчүлүк билген жок. Досторубуздан биз баягы өз алдынча эле аракет кылып жүрдүк да. Анан кийин бир күнү YouTubeга чыгардым, ушундай балам ооруп, биз Турцияга барышыбыз керек десем, аябай баягы көпчүлүгү, катталуучуларыбыз аябай таң калды. Биз сенден мына кинону чыгар, тиги тасманы чыгар деп сурана бериппиз, бирок жагдайыңды билбеппиз деп кечирим сурагандар да болду. Анан ошо неме унаамды чыгардым. Мен сбордун башына ушул акчамды кошуп баштайын деп атам деп унаамды чыгаргандан кийин шүгүр ушу эртең менен чыгарсам кечинде машина сатылып кетти. Сатылып кетти дагы, сборду баштадык. Туугандарыбыз дагы ошол мезгилде билди, көпчүлүк досторубуз ошол мезгилде билди. Анан сборубуз башталып, кээ бир ошо катталуучуларыбыз үйгө чейин келип, ушу бизден жардам болсун деп берип жатышты. Ушу бир жакшы маанайда жүрдү да сборубуз, аябай кубандым негизичи. Андан кийин бир нече сумма топтолуп калгандан кийин Турция жөнүндө изилдей баштадык. Кандай кылып барабыз, эмне кылабыз деп. Ошол маалда азыркы учурда ошо бир Умар деген да кичинекей бала бар. Ал дагы ушу менин баламкындай диагноз менен, ага дагы иммунотерапия керек да. Алар дагы сбор кылып жатат ата энеси. Ошол баланын ата энеси менен сүйлөшүп калып, ошолор бизге толук маалыматты беришти да. Мындай кыласыздар, Турцияга мындай кылып келесиздер деп, анан бир Асмер клиник деген клиника тууралуу маалымат беришти. Анан биз дароо эле жана Асмер клиникке байланышка чыксак, ошол учурда Алланын каалоосу менен бир Турциядан дарыгер келмек экен. Онколог, ошо жаш балдарга тиешелүү. Анан алар бизге дароо эле жолугушуу уюштурушту. Мына күнү келесиз, атмынчыда келесиз деп. Анан биз ошол мезгилде бардык, барып жанагы дарыгер менен жүзмө жүз жолугуп, буга чейинки болуп өткөн дарылануулардын баардыгын айтсак, ал дароо эле түшүндү, балабыздын абалын көрдү. Дагы Турцияга барыңыздар, ошол жактан жалпы жыйынтык кылабыз, кандай кылабыз деп түшүндүрүштү. Анан бизге жанагы Асмер клиник баардык жагдайды түшүндүрүп, мындай кыласыздар, тигиндей кыласыздар деп жардам беришип, ошолордун жардамы менен Турцияга барып, алардын жакшы жери ушу Турциянын бир сервис, ооба жеке акча төлөнөт түшүнөбүз, бирок сервис аябай жакшы экен да алардачы. Өтө сонун тейлөө экен. Бизди аэропорттон бери эле тосуп алышты дароо элечи. Баягы сен убар болбойт экенсиң да, кайсы жерге барам деп. Унааларын жалдап коюшат экен, трансфер деп коет экен. Унаасы менен эле түз ооруканага алып барып, бизди ошо Бишкекте жолуккан дарыгерге жолуктурушту. Ал дарыгер ошо балабызды ПЭТ-КТ деп коет экен. Өкүнүчтүүсү ушул аппарат Кыргызстанда жок экен. Бар деп уктум, бирок ошону иштеткен специалист жок экен деп уктум да. Ошол ПЭТ-КТ ошол раковый клеткаларды денеден көрсөтүп берет экен да, кайсы жерде бар, кайсы жерде калган. УЗИнин рак үчүн деп коет экен да. Ошого салдык. Ошого салганда, ошого салардын алдында дагы аябай бизде коркунуч болду да, дагы бир жеринен чыгып калбаса экен депчи.
бирок Аллага шүгүр таптаза чыкты. Буга бирден бир себеп ошо врачтардын дагы дарыгерлердин немени шишикти таза алып койгондугунда болду да. Бирден бир Эгер бир кичине калдык калса ал кайра өсүп кеткен ал сыяктуу. калдык калса кызыл болуп көрүнүп калат экен денеденчи. Анан таза чыкты. Эгер таза чыкпаса биз башынан химия алып башынан операция болмок экенбиз. Бирок шүгүр ушу Бишкектеги аракетибиздин натыйжасы жакшы болуптур. Анан бизди дароо эле радиотерапия кылабыз деди. Радиотерапия деп коет экен, жанагы ошол шишик болгон жерде ошо лучевой терапия деп коет экен да, ошол жерде дагы бир сыйра мындай күйгүзөт экен. Бир контрольный деп коет го, ошол сыяктуу болуп. Ошол протокол боюнча биринчи радиотерапиядан өтөсүңөр, андан соң пересадка космос, ошо жүлүн чучук деп коет экен, ошону алмаштырат экен да. Менин баламдын диагнозунда ошол чучукту алып, аны обработка кылып кайра эле куят экен. А башка ооруларда донор керек болот экен да. Башка бирөөнүн чучугун куйганга туура келет экен. Жүлүн чучук дегенде ушул омурткадагыбы? Могул жерден алышты да негизи. Ушул жерден алышат экен. А биздин балабыздын өзүнүкүн эле алып өзүнө куйган үчүн дагы акысы дагы азыраак болот экен. Бул жаш болуп дагы бир неме го дейм, балким жакшыраак. Бирок ошол процедура аябай оор экен. Өтө оор экен. Оор дегенде баягы кыйналат бала. Баланын баягы азыркы учурда балам дагы деле аппетити жок, мындай көп сүйлөбөйт, ушундай болуп калат экен да, баягы күчү жок болупчу. Мен жана айтып өтпөдүмбү, буга чейин дагы чыгарганбыз, Дайырбек деген биздин байке досубуз. Мен операциядан кийин көрдүм, чачы, кашы, мурду да түшүп калыптыр да. Таң калып калгам да, эмне болду десем, ушу химиотерапиядан ушундай болот экен деп. Мурут бет аппак эле болду, түктөр шылым түшүп калат экен. Ал нерседен биз дагы өттүк негизичи. Мына Бишкекте баягы 12 курс химия алдык да, жалпы баягы инопланетянин деп коет, ошол сыяктуу эле болуп калат негизичи. Бул эми баягы күлкүлүү нерсе эмес, чындыгында аппак болуп эле башычы, бир кызыктай болуп. Анан азыркы учурда кайра чачтары өсүп жакшынакай болуп калды. Ошол мезгилдин видеосун көрсөк, чындап бир башкача болуп калган экен. Себеби баягы көрүп жүрүп көзүн көнүп, ал мезгилде билинбей калган экен бизгечи. Анан ошо азыркы учурда радиотерапияны бүтүп Турцияда пересадка жасалды, Кудайга шүгүр. Пересадка жасалды. Анан пересадка жасалып, азыр баягы жандануу, восстановление болуп атат да баламчы. Бирок ошол учуру оор экен аябайчы. Балама чалам видеосун сүйлөбөйт, карап отура берет да. Сүйлөгөнгө дагы бир аз энергия. Ал жок, себеби тамак жебей калат экен да. Жанагы капельница аркылуу гана тамак берип калышат экен да. Тамакты мынтип жей албай калат. Жебей калат экен. Кусуп калат экен, жеген нерсесине кусуп калат. Кээде кан кусат экен. Бирок дарыгерлер айтат, бул жакшынакай эле нерсе, бул жакшы эле нормалдуу эле көрүнүш. Буйруса өзүнө келип кетет депчи. Ошондо денени камсыздап турган азыкты капельница менен эле берип калат. Ошондой болуп калат экен да. Ошондой болуп калат экен. Анан азыркы учурда ошо баягы эч ким кирип чыкпаган бөлмөдө балам менен келинчегим. Бирок бир ар жумада Кудайым буйруса чыгып калышат. Иншалла, Аллах шифасын берсин. Азыр эми биздеги сборго келели. Өткөндө бияктан да азын олак тарттык, анан социалдык тармактардан көрүп калып атабыз. Бир жашыл жанагындай кемсел кийген жаштар менен көчөлөрдө, мечиттерде бир чогулуп алып туруп акция уюштуруп атасыңар. Бул акция кандай жүрүп атат? Кимдер жардам берип атат? Канчалык деңгээлде түшүмдүү, жемиштүү болуп атат? Ойлогондой, пландагандай кетип атабы? Дагы кандай бир мүчөлүштүктөр бар? Бул ушу сборубуз биринчи мен өз алдынча сбор кылганда жалпы эсепте $70,000 чогулткан экенмин. Алланын каалоосу менен ушу элимдин жардамы менен $70,000. Инстаграмга чыгардым, YouTube каналга чыгардым. Өзүм жок, мен өзүм жалгыз баштаганда Инстаграмга чыккан эмесмин. YouTube менен гана ушу жардам бергендердин баарынан Алла ыраазы болсун, $70,000 чогулткан экен. Аллах Таала YouTube тармагына алып келип койгонунда бир хикматы ушул экен да көрсө. Биз эми баягы мен азыр сезип атпаймынбы YouTube'тун канчалык чоң мага жардам бергенинчи. Алланын каалоосу мененчи YouTube'ту себеп кылып ушу Алла Таалам берип атканына. Анан биз ошо $70,000 чогултканыбыздан $50,000 кетти да буга чейинкигечи. $50,000 буга чейинки процедураларга кетти. Анан $20,000 калган экен. Анан ушу иммунотерапияга $250,000 керек дегенде мен баягы аябай көп ойго батып жүрдүм да, эми бул акчаны мен кантип табам? Кандай кылып сбор кылам деп аткан учурда Рамазан айы келип калды, орозо айычы. Карасаңыз, Алланын каалоосу менен. Анан Рамазан айы келгенде былтыркы баягы окуялар эске түштү да, былтыры аябай чоң сбор болбодубу? Ооба, жанагы
Золгенсма дарысын алыш керек болгон. Анан ошол эске түшүп, балким дедим, балким Алланын каалоосу менен Рамазан айында биздики да чогулуп калар. Берекелүү ай деп. Бирок ошондо деле аябай экилендим да. Мен барсам болбой калса, мен азыр акчага муктаж болуп атсам, барып келген жол киремди жөн эле кетирип аламбы деген да ой болду. Ал маалда деле келинчегим менен балам ооруканада эле, мен үйдө жатып алып ойлондум да өзүм жалгызчы. Кандай кылам деп. Анан ошол учурда эле бир Оштон Адлет деген бала байланышып калды магачы. Ал ошо менин айылдаштарыман болот экен. Сарбе деген айыл бар, ошол жактан болот экен. Мен ал баланы тааныбайт деле экенмин. Ошентип байланышып, мен сизди ошо тааныймын, сиздин жердешиңиз боломун. Анын ошол Дилгир деген коому бар экен, некоммерческий деп коет экен. Мен бул тууралуу мындай коомдор бар экенин деле билбейт элем. Бизде ушул ыктыярчылар бар, кааласаңыз сбор кылалы деп. Өзү сунуштап калды да, келиңиз бирок Кыргызстанга депчи. Анан ошонун сөздөрү бир башкача таасир этти магачы. Ошол эми бирөө менин балам үчүн аракет кылып атса, мен өзүм кантип отура берем деп, анан мен ушул жолдорун издей баштадым, кандай кылам деп издей баштадым. Анан ар ким менен байланышып, ушундай кылсак болобу десем, бардыгы эле ооба кыл, аракетти кыла бер, сен себебин кыл деген гана сөздөрүн айтышты. Анан бир Мунарбек деген блогер бала бар, Сапаралиев. Сапаралиев. Ошол мырза менен байланышып калдым. Байланышсам, ал мен азыр Меккедемин. Бирок буйруса 1-2 март Кыргызстанга барам, аягына чейин сизге туруп берем деди. Эми бул сөздөрү эле мени мындай сууга чөгүп барасам, бир колун салып эле тартып алгандай болду да. Себеби ал баланын билем акыбаты аябай чоң. Катталуучулар көп. Мындай бир кайсы бир деңгээлде таасирдүү дегенбиз да. Анан Кудайга тобокел кылып келдим. Бирок ошондо деле 10 күн өтүп кетиптир да, орозонун 10 күнү өтүп кетиптир. Биринчи биз ошол сборду Оштон баштадык, жана Адлеттин жардамы менен. Андан соң Бишкекке келип, ушу Бишкектен дагы бир Айдана деген кыз менен таанышып калдык. Ал дагы көрсө биздин жердештерибизден экен да, карасаңыз. Эми Алланын каалоосу болду. Ал кыз дагы бул жакта жанагы былтыры Хамза деген инебизге неме сбор болбодубу? Ошол жерде ыктыярчыларды жетектеп жүргөн кыз экен. Болбосо 2006-жылкы эле кичинекей кыз экен. Ошол кыз менен байланышып калып, ошол кыздан сурандым, аябай бизди да жетектеп бер суранычы. Эми алар баягы сбор кылып жүргөн адамдар билет экен да, кандай кылса болот, кандай кылсак таасирдүүрөөк болот. Анан алардын өздөрүнүн да ыктыярчылары бар экен. Анан жанагы кыз дагы макул болуп, аябай кубандык. Ушу баягы сборубуз башталып, бирок башында чынын айтыш керек, жакшы болгон жок. Бир аз көңүлүбүз да чөктү. Эми орозодо өзү 10 күн өткөрүп 20 күнгө келсем, анан эми күндө ушундай болуп атса кандай болот деп бир аз көңүлүбүз чөктү. Бирок шүгүр ушу Алла Таала бир жардам берди. Бир мындай жакшы адамдардын жүрөгүнө салды окшойт. Дээрлик ушу 90% дейбизби, 95% болуп калабы, чогулттук да, ушу орозо бүткүчүнчө. Ошондо дагы канча калды? Азыркы учурда кечеги күндө $16,000 деп калган сумманы эсептедик эле. Бирок кечеги күн дагы сбор кылдык, бир $14,000 калды. $14,000 калды, машалла. Ошо азыр орозо бүткөндө, эми негизи орозонун берекеси башкача экен. Орозонун берекесин көрдүк. Анан орозо бүткөндөн кийин солгундайт экен негизичи бир аз. Кече айт болду, майрам болду, көпчүлүк баягы коноктор менен алаксып дагы немеге анча кире албады окшойт. Балким ошондой себеп болду. Анан бирок үмүтүбүздү үзбөйбүз. Эми ушунча топтолуп кичине калганда кантип үмүтүбүз чоңу бүтүптүр, азы калыптыр. Буюрса деле батылып. Ыктыярчылардын арасынан кандай бир немелер болду? Өзгөчөлүктөр. Бул ыктыярчылар бир өзүнчө тема экен да булчу. Бул бир 2 саат 3 сааттык тема экен негизичи. Себеби мен баягы башыңа түшсө байтал жорго дегендей башка түшкөндө билдим да булардычы. Мен биринчи Турциядан келатканда ошо Адлет менен сүйлөшүп, мен ыктыярчыларга канча төлөп берем деп сурадым да. Сурасам, ал айтты, ыктыярчыларга төлөбөйсүз деди. Эми мен баягы жаман оюмда жүргөм да, ыктыярчылар акча алып иш кылат деп жүргөм да буга чейинчи. Мен эле эмес, көпчүлүк кыргызстандыктар ошо балким билбестиктен ошондой деп ойлойт экен. Эми буга деле себеп бар, эми ар кандай учурлар чыгып калып атпайбы? Анан келсем, ыктыярчылар бекер иштейт экен. Алар баягы көпчүлүгү студенттер экен, окуусунан сырткары ушу бош убактысын жакшылык менен өткөрүшөт экен. Жакшы чөйрөдө жакшылык менен өткөрөт экен. Бул өтө сонун көрүнүш да. Эң ойной турган, жыргай турган мезгилинде көчөгө чыгып акча чогултуп бирөөгө жардам берейин деп жүрүш. Демек,
өлкөбүздүн келечеги ушул жаштар. Өтө бир сонун көрүнүш болчу. Себеби эң кымбат убакыт да. Ооба. Убактысын бөлүп, мисалы азыр биздин арабызда иштегендер бар, студент эмес иштегендер бар. Ишинен чыгып алып келе калышат. Бир аз кечигип калып кечирим сурашып, ишимден бир аз кармалып калдым депчи. Ошол эле биздин Ошто дагы ыктыярчыларыбыз, Бишкекте дагы ыктыярчыларыбыз бардыгында 1 сом албай иштешет да. Аракет ошо Алланын ыраазычылыгы үчүн деп гана. Бул нерсе бир мактоого татый турган нерсе да бул. Анан убактыларын кетирип, ушу кеч келип такси менен кетишет, ушу таксиге деле акча сурабай, сиз кетип калабыз, кабатыр болбоңуз депчи. Бул бир башкача күч кубат берет экен да негизичи. Себеби досторубуз келип атат, ошо туугандарыбыз келип атат, анан ыктыярчы кыздар келип атат. Кыздар деле кээде кечке калып кетип, өздөрү ушу төлөп акчалары менен такси менен кетишет. Анан коркосуң баягы кыздар өтө кеч калып кетсечи, карындаштарым кеч калбаңыздар, жолдон абайлаңыздар деп ушинтип айтып, эскертип. Анан ошого карабай эле ошо аракеттерин кылып атышат да. Ушу Кудайым буйруп, ушу биздин эгер борубуз жабылса, бул ыктыярчылардын баардыгы бир себепкер болуп калат да ошогочу. Ошончо бир сооп алышат иншалла. Эми ушу карындаштарыбыздын, инелерибизден Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Азыркы күндө мындай бир коомдо стереотип бар да. Биздин эркектер алсыз, биздин эркектер күчсүз, эптеп бир катынын бага албайт деген сыяктуу сөздөр бар. Эгерде бир эркек күйөөсүнө, аялына зулумдук кылса, балдарын карабай таштап кетип калса, мисалы башка эркектер эмне күнөө да. Мисалы анын күйөөсү аны таштап кетип атканда мен башка иш кылып жүргөмүн да негизи. Аны таштап кет деп айтпадым же таштаттырбадым да. Менден эмне күнөө да, ушундай неме болот да. Эми бул баягы негатив бир окуя болгондо психология экен, адам башкаларга деле ошону чачыратып, башкаларды деле ошол ачки менен карай берет экен кечке. Анан кече отуруп бир нерсе жазып аткам, даярдап аткам кезектеги эле материалдарды. Инстаграмды карасам эле сеники чыгып калды. 16 миң калды мына деп. Анан ага чейин дагы видеолорун көргөм, баягы ыктыярчылар менен чогултуп, жүгүрүп аракет кылып жүрөсүңөр. Ошол жерде карап туруп ойлондум да, эмне үчүн биз 5 бала менен атасы таштап кетиптир акмак дегенди аябай айтабыз дагы. Кара ушул ата эчтекени карабай бүт баарын үйүн жайын, мал мүлкүн бүт сатып, адамдарды чогултуп алып, бала үчүн түнү күнү күрөшүп жүрөт дегенди айтпайбыз да. Ушундай бир негатив экен бизде. Мисалы мен бир досум, психолог досум жакшы мисалы бар. Кыргызстанда бир күндө баланча ДТП катталды деп айтабыз дейт. Мисалы Кудай анын жүзүн арыгысын, 20 жол кырсыгы катталды деп айтабыз. Демек, ал 20 машинадан башка машиналар катталбады. 1000 машина болсо, мисалы 980 машина ДТПга кабылбады да. Эмне үчүн ушуну айтпайбыз дейт. Катталбаган жагынан. Ушунча машина А чекитинен Б чекитине чейин кырсыксыз тынчасы менен жетип барды дегенди айтпайбыз дагы, катталган жагын айтабыз. Же баланча эркек аялдарын таштап кетти, балдарын карабай койду, алиментин төлөбөй койду дейбиз. Эмне үчүн баланча эркек аялы менен бактылуу жашап атат, балдарын карап атат, аялын кордобой атат деп айтпайбыз дейт да. Адам психологиясы ушундай экен да, бир негативге байлана берет экенбиз. Анан экинчиден орто жолдогу жанагы медиа булактары, өзүң деле YouTube тармагында иштеп жүрөсүң. Ошондой бир контенттер чыгарса дагы көбүрөөк неме болуп кетет экен. Көрүү көп алат экен. Анан экинчи жактан баягы феминисттик идеологияны кармангандардын чырагына май тамып, алардын да өзүнчө бир кандайдыр бир саясаты бар экен. Ошол жерде мага мындай ой келди. Мына бизде ушундай аталар, ушундай эркектер, мына Санжарбектей, сендей аталар, эркектер болгондугу үчүн дагы бир даражда бизде коомдо тынчылык, жакшылык бар. Эгер кээ бирки феминизмге сугарылып калган, эркектен запкы жеп калган, стресс депрессияда турган эжекелер, карындаштар айткандай, кыргыздын эркектери зөөкүр болгондо, кыргыздын эркектери алсыз болгондо, одоно тил менен айтканда кыргыздын эркектери лох болгондо, балким Кыргызстан ушунчалык деңгээлде турбайт эле. Себеби коопсуздукта караганда эле эркектер, Кыргызстанды башкарганда эле эркектер, бүт эркектер. Туурабы? Ошол аялдын ошол жерде отуруп алып туруп, эркин эч кимден коркпостон кыргыздын эркектери бүт баары лох деп айта алуусу нени далилдеп атат? Кыргыздын эркектеринин зөөкүр эмес экенин далилдеп атат. Эгер чындап зөөкүр болгондо ошол сөздү айткандын эртеси башы кетмек анын. Туурабы?
бир өлкөдө туруп алып биздин президент диктатор деп айтууң ошол өлкөнүн президентинин диктатор эместигинен кабар берет. Эгер диктатор болгондо сен антип сүйлөй албаган эмессиң. Союз убагында Ленин акмак болгон деп көрчү. 100% өлүм гарантия болгон. Же болбосо Ататүрктүн ордунда Туркияда отуруп алып туруп Ататүрк акмак болгон дечи. Ушу азыркы күндө деле мыйзам бар Туркияда. Ататүрктү акарат кылсаң түрмө. Акарат кыла албайсың. Мына диктаторство. Дал ошол сыяктуу эле биздин эркектер акмак же биздин атабыз келеси акмак деп айта алуу демек ал эркектин жумшактыгы, назиктиги, сылыктыгынан кабар берет. Деген ой келди ошол видеолорду көрүп алып туруп. Жогоруда айтып өткөндө машинаны саттың, үйдү дагы саттым деп аткансың, Бул ошо биз биринчи сборду эң биринчи баштаганда машинаны саттык да. Анан эми биз ойлогонбуз да баягы биз баягы толук протокол, дарылануу протоколун билбегендиктен биз ошол $50,000 менен балким жабабыз деп ойлогонбуз да. Анан бирок баргандан кийин жанагы сумманы билгенде анан кийин демек үйдү сатканга муктаждык бар экенин түшүндүк. Анан кантип элден сурай бересиң, уяласың да. Элден кечке эле сурай берсең дагы туура эмес. Анан биз баягы ошо үйүбүздү сатып ошо үйүбүздү сатып акчасын кошкондо балким ошодон дагы бир элге дем күч болдубу, балким Алла дагы ошол биздин кылган ишибизди мындай ошол кылган ишибизден анан кийин жакшы бир элдерге маалыматты жеткирип таасир бердиби, берекесин берип деп так ойлондук негизичи. Анан үйдү сатардын алдында негизи ойлондук биз деле көпчү сатпай деле койсокпу деп. Анан эми сатпай деле койсоң болот деген да кеңештер болду. Бирок акыр аягы чечим жанагы сиз айткандай эркектерибиз Кудайга шүгүр чечимди өзүбүз кылдык. Сатуунун чечимге келдик. Анан өзүбүздүн эле бир тааныш ошо агаларыбыздын бири ошо ишкерлик менен алек болгон агаларыбыздын бири мага ошондой под бизнес деп болуп калбадыбы азыр чектерчи, ал жер ошо аябай ыңгайлуу да, ошондой бизнеске ыңгайлуу. Бизнеске ыңгайлуу аябай ишкерликке. Ошол байкебиз ушундай бир жер издеп жүргөн экен. Ошол байкебизге неме кылдык. Ошол жерди саттык. Эми азыркы учурда ошол жерибиздин дагы акчасы кошулуп, Кудайга шүгүр, мындай жабылуунун алдында дагы туруп калды да немебиз. Иншалла. Анан жана ыктыярчы жаштардын арасынан булар кимдер экен көбүнчө? Мисалы ушундай бир заманда бирөөгө бекер жардам берүү өзү кыйын го. Бирок ушундай бир жаштардын болуусу чындап көздөн жаш агызат да. Кимдер экен алар, каяктыктар экен? Намаз окугандарбы, молдолорбу же жөнөкөйлөрбү? Азыр бизде мындай болуп атат да, жанагы сиздин сөзүңүзгө улай эркектер тууралуучу. Бизде ыктыярчы кыздар айтып атат да, бизге баягы бөлүнөбүз да, топ-топ болуп бөлүнгөндө сөзсүз эркектерди бизге кошкула деп атат. Себеби эркектердин жанында жүрсөк, эркектерибиз кыйкырып жүрсө, жакшыраак таасир болот экен. Демек эркек керек экен да бул коомдо. Демек эркектин орду чоң экен бул коомдо. Ошентип айтышат да кыздарчы. Бизге мындай үнү жоон эркектерди бергиле депчи. Анан ошо бул балдар негизи ыктыярчылардын ошо жарымы азыркы учурда көпчүлүгү кыздары ошол баягы биздин ыктыярчылардын жетектеген кыздардын буга чейинки жанында жүргөн ыктыярчы кыздар көпчүлүгү. Көпчүлүк эркектер ушу биздин каналыбызды көрүп, ушу бизге бир эми Алла Таала бир кичине мухаббат берип койгон экен жүрөгүнө, ушу байкебизге жардам берели деп келгендер да. Ошо бизди жетектеп аткан кыз дагы айтып калды да, биз мурда эркектерди таба албайт элек дейт. Көпчүлүк кыздар болот элек ыктыярчылар дейт. Сиз дегенде эркектер көбөйүп кетти аябай дейт. Эми ошо баягы бул сөздөрдөн бир аз кубандырды биздичи. Себеби аял киши баягы сезимдер менен ойлонуп жардам бергиси келет да, баягы кыйналып жүргөн. Эркектер акыл менен ойлонот экен. Эркектер акыл менен ойлонуп көбүнчө баягы өзүнүн үй бүлөсүнө аракет кылат экен. Бирок биздин учурда үй бүлөсүндөгү маселени бир аз четке коюп, бизге баягы жардам бергени келип атышат да. Эми бул ушу маселеси чечилип кетсе жакшы болот. Эми баягы бир адамды куткарып калсаң дүйнөдөгү бардык эмени куткарасың дейт го. Бардык тирүү жанды ошондой максатта келип атышат да бардыгычы. Эч кимиси ушу бизден акы сурабаганы аябай мени таң калтырып атат да. Себеби мен деле жаш болгом ушулар сыяктуучу 18, азыр көпчүлүгү бизде 18, 19, 20 жаштагылар. Мен деле ошол жашта болгом, бирок мен бир дагы бул нерсеге катышкан эмесмин да. Демек менин көпчүлүк убактым мындай бош эле кеткен да. Булардыкы азыр жакшылык менен кетип атат. Ошо жакшы иштер менен, жакшы чөйрөдө жүрүп атышат. Анан
Көбүнчө ыктыярчылар каяктыктар? ыктыярчылар азыр бизде ыктыярчылар ушул таң калыштуу нерсе да ушул учурчу. Биз ушул сиз айткан нерсени кечээ ойлонуппуз. Кечээ отуруп эле машвара кыла баштадык. Орозо бүттү. Эми биз бир аз тактиканы өзгөртөлү. Сборубуздун бир аз башкача кылалы деп отуруп эле, анан оюма бир нерсе келип, биздин арабызда чүйлүк барбы десем, бир бала колун көтөрүп, мен чүйлүкмүн деп. Анан нарындык барбы десем, кыздар көтөрө баштады. Таластык бир кыз жанында отурган экен. Карап көрсөк 7 областтан бар экен биздечи. Баягы бизде бир кайсы бир деңгээлде түндүк түштүк болот го. Кудайга шүгүр, жаштардын арасында андай жок экен. Бардыгы достой эле жүрүшөт да, баягы дос болуп бири-бири менен эме кылып, баягы сүйлөшүп, кээ бир учурда жылмайып, күлүп, тамашалашып, бирок 7 областтан бар экен көрсө биздечи. Демек жанагы азыркы күндөгү Z мууну булар начар, билимсиз деген бир көз караш деле бир кандайдыр бир деңгээлде чоңдордун назары менен каралган эле бир билип билбей эле чыгарылган жыйынтык экен да. Ошондой десек болот да. Мисалы биз баягы чоң адамдар өздөрүнүн ошо сиз айткандай өздөрүнүн көз карашы менен карайт экен да. Азыркы муун бир мындай балким азыркы муундун жүрүм турумун чоңдор түшүнө албашы мүмкүн. Ал жагы бар, бирок булар өз алдынча бир жакшы жактары дагы өтө көп экен да. Ар бир нерсенин тыйынын эки тарабы бар да. Мисалы жакшы жактары өтө көп. Мисалы чоңдор ошол жаштарды сындаган, салтты билбейт, санааны билбейт деп сындап отурган ошол чоң бир сом бергиси келбейт же бир күн ошол жерде тургусу да келбейт да, чынчына келгенде. Ушул сөзүңүзгө улай, мисалы биздин кээ бир ыктыярчыларыбызды мындай кылып деп атыштыр да, бизнесиңерди баштадыңарбы, канчадан таап атасыңар деп сурашат экен, аябайчы. Өзүнүн көз карашы менен карайт. Демек ал адам ошо бекер иштебейт да, демек ал адамчы. Ал адамдын ар бир кадамы акча демек. Булар ушу кээ бирлери ошентип капа болуп келишет да, мынтип ушундай дешти депчи. Жаш баланы шагын сындырып, андан көрө дем берип, азаматсың, ушундай жардам берип атасыңар, молодцы деп койсо, жаш бала сүйүнүп калат да. Ооба, баягы кыздарыбыз эми баягы сезимтал да. Эч болбосо бир жөн сөз айтып кой да, мисалы туурабы? Эч болбосо жөн сөз айтып кой. Мисалы аксакал киши баягы машинада көп көрүп калам мен. Мындай коробка көтөрүп алып туруп тургандарды көрөсүң, бооруң ачыйт байкуштар. Ойной турган, кышта суукта турушат, жайда ысыкта турушат, ойноп күлчү мезгилде ошентип жүргөндөрүн анан кайра бир жагынан сүйүнөсүң. Эч болбосо бир жакшы сөз айтып койду. Аксакал киши болуп туруп, азаматсыңар балдар деп койсо, тиги канчалык бир мындай жанагы гүлдөр ай жазгамал ачылат го, ошондой болуп ачылат тиги. Сезимтал болушат себеби булар. Баягы сезимтал болгондуктан баягы сөздөрдү жүрөгүнө алып алышат экен да, кыздарчы келип кээде баягы бизге нааразы болушат. Ушундай деп коюшту бизди депчи, анан болушунча күч кубат беребиз, көңүл бурбагыла, силердин жасап аткан ишиңер Алла көрүп турат, жакшылык үчүн деп. Бирок бир аздан кийин унутуп калышат. Ошонусу жакшы. Демек ушул жерден дагы бир көрүүчүлөргө дагы бир мындай лайфхак дейбизби же кеңеш дейбизби? Сөзсүз машина айдап баратып же мечиттен чыгып баратып ошентип тургандарды көрөсүң да. Кээ кээде акча бересиң, ачык эле кээде бербей өтүп кетесиң, бергиң келбей калат, ачык эле айтканда. Бере албай да каласың. Ошол кезде берсең да бербесең да эч болбосо бир жылуу сөздү айтып коюш керек ошол ыктыярчыларга. Демек сенин жылуу сөзүң, ага берген демиң анын кийинки кадамына бир түрткү болот. Же сен акча аласыңбы, же эптеп эле бизнес кылып жүрөсүң да десең, ал кийинки бир кадамды токтотуп коюшу мүмкүн. Бул бир адамдын ден соолугунун сакталып калышына балким терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Десек да болот экен да. Ушул тууралуу менин бир досум дагы ошо аягына чейин жанымда жүрөт азырчы. Коробка көтөрүп чыгып дейт, кибир деп коет го. Меники ушунчалык сынды дейт. Адатта биз кибирди сындыруу үчүн мечиттин ажатканаларын жууйт элек деп атпайбы? Бирок бул нерсенин алдында ал иштеке болбой калат экен деп атпайбы? Ушунчалык баягы кибириң сынат экен дейт. Мен дейт будан кийин көчөдө жүргөндө ушинтип ыктыярчыларды көрсөм салбай өтпөймүн деп атпайбы? Бул нерсе баягы балким ошо досторума дагы келген балким бир сыноодур. Мен балам аркылуучу. Аларга да бир Алла Таала бир жакшы жагынан бир тарбия берүүнү каалагандар да. Себеби бир алар эмес, менин дагы көп нерсемди өзгөрттү да жашоодочу. Бир майда чүйдө нерселерге маани бербеш керек экендигин үйрөндүк. Тарыхта ушул сыяктуу дагы бир окуя бар. Адашпасам Хажы Байрам Вели, Олия. Анкарада мүрзөсү бар. Ошо Осман дөөлөтүндөгү окуя. Султан Сулаймандын же Баязиттин доорундагы экен. Иши кылса ошол орто кылымдардагы окуя. Шаардын мэри келет, мени өзүңө шакирт кылып кабыл алчы деп Олияга.
десе жок дейт. Сен мага шакирт болуп түшкүң келсе анда базарга чыгып тилемчилик кыл дейт. Ошол шаардын мэри, башкаруучусу. Анан ошондой шарт коет да. Көрсө жана сен айткандай жана текеберчилик мен деген нерсесин сындырыш үчүн жана мэр чыгып алып базарды тилемчилик кылат. Андан кийин келсе бүт баары тамактанып атат, тиги ач калып отурса жанындагы итине тамак кыйып берип коет. Анан тиги мэр барат дагы ушу тамакты мен ичейин, анда ушуга тактыктуу экенмин дегенде анан тиги олуя көрөт дагы токто бас деп анан жанына отургузат. Башкача айтканда биз баягы билип билбей элдин арасында жүрүп туруп кандайдыр бир мен деген бир креслого отуруп калабыз да. Кээде ошо креслону сындырып же креслону алып жерге отуруп сызга отуруп да туруш үчүн бир ушундай бир кадамдарга дагы барып койгон туура экен. Бул баягы мындай учурлар болду да биздечи. Жанагы мечиттерде жүргөндө биздин ыктыярчыларчы, ал жерде жанагы эми башка дагы немелер бар да, ошондой кайрымдуулукта тургандар. Анан кээ бир аялдар коолайт экен. Бул жерге турба депчи. Бул жер биздики, анан Монополия. Бул жердин кызыл китеби биздики дегендер болду. Анан ошондойлорго баягы эми биз жамандык кылып жооп берген жокпуз, баягы кет десе кетип калып аттык, турба десе бир аз жылып алып аттык. Алар дагы баласын операцияга чогултуу да же жөн эле тилемчиби? Жок, жанагындай адатта чыгышат. Тилемчилер. Тилемчи деп айтыш кыйын болуп атат да мен үчүнчү. Анан себеби бизде дагы баягы милиция кармап кеткен учурлар болду да. Анан милиция кармап кетип, азыр бизде тилемчилерге каршы операция болуп атат дешти да. Анан эми аябай катуу кылат экен. Анан байке тилемчи дебеңиз бизди. Биз ушу аракет кылып атабыз деп анан эми алар баягы түшүндү негизичи биздин жагдайыбыз, печатибиз бар. Неме коомдун печати бар. Алар көрүлө кой беришти. Ушундай сбор үчүн атайын бир немелер бар, өзүнүн документациялар. Коом ал неме официалдуу деп коебу, ошондой да, негизи печати бар өзүнүнчү. Ошондой ошолорду көрсөтсө кой беришти дароо элечи. Бирок баягы тилемчиге каршы операция деген сөзү бизге бир тойло катык тиет экен. Эми ал тилемчилер уже бул башка дүйнө да. Бул жөнүндө өзүнчө да бир чыгарылыш кыла турган. Анча мынчасын мен жакындан да тааныганга аракет кылдым. Тилемчилерди, баягы мечиттин жанында тургандарды мындай жашоосун карасаң, эми мындай сындабай эле коелу, бир даражада баягы ошого атай өзүн түшүргөн сыяктуу бир абалдар да бар да. Эми баягы биякта туруп алып сындап кое бербейли. Ошол сыяктуу абал да бар. Бар эмес, эми араларында бар. Анан экинчи жактан эми ал азыр могул айланадан бир жолу бирөө келди жардам сурап. Анан ага айттым: "Кааласаң азыр ушул жерде мен сага 10 жумуш таап берем." Могу студиянын айланасынан кафелер бар, тиякта тигүү цехтер бар, машина жууган жерлер бар. Ушул жерден азыр мен сага 10 жумуш таап берем. Иштейсиңби десем, мен иштей албайм деп тур. Бас кетип калды, кыжыры келип, сөгүнүп. Берсең жөн эле бер деп. Бул такыр башка дүйнө да. Эми жана мен ошол сөздү колдонуп койгон эмен, бирок бул такыр башка дүйнө. А силердики такыр башка, бир нур үчүн, жакшылык үчүн аракет кылып атпайсыңар, бир жашоо үчүн. А бул кишилердики бул мындай, буларды теңештин өзү бир неме эмес, туура эмес. Ошо биздин ыктыярчыларыбыз негизи ыктыярчыларыбыздын арасында досторубуз да бар да. Ошо мен негизи ошо тагдырыбыз ушундай экен, 7 мектепте окугам да. Анан алардын бири Өзгөн районунун Мырзаке айылында окугам. Ошол Мырзаке айылында 94 мен окугам да, 94 жамаат досторум. Ушу негизи кайсы жер болбосун досторуман Алла ыраазы болсун, эч четте карап турушкан жок да. Ушу намазга бекем досторум бар. Ушу атайын группа түзүшүп, буга чейин группалар дагы жок эле. Ушу балам себеп болуп, ушу группалар түзүлүп, балдар бири-бирине маалыматтарды жеткирип, алар дагы коробкаларыңы жөнөтүп, коробкаларды көтөрүп алып базарларга чейин чыгышып. Машалла. Алла ыраазы болсун ушу досторуманчы. Ушу отчетторун жөнөтүшүп, досум биз биякта жөн турган жокпуз. Аракетти бул бир кандайдыр бир деңгээлде аябай күч кубат болот экен да. Баягы сиз айткандай жакшы сөз да булчу, алар сөз менен эле эмес, аракет менен да көрсөтүп атышат да. Видео отчеттор жөнөтүшөт, мынча топтодук, мынаяка жөнөттүк, мынаны салабыз деп. Ошо бул жерде жанында жүргөн досторум болсо, үйлөрүнөн келинчектери жөнөтүшөт экен. Бар үйдө, макул үйдү биз карайбыз. Мына бир эле мына немеде ушу Новониколаевка жакта досум бар да, эми мал карайт үйүндөчү. Келинчеги үйүндө малын карап, сен бар, жардамыңы бер, малды мен карап турам деп ушинтип баягы бир сыноо, бир
бир эле ушу менин башыма келген сыноо башкаларды дагы бир кандайдыр бир деңгээлде бир биримдикке алып келип оңдоп жаткан учурларын байкап атабыз да. Ошондуктан эч бир адам жөнүндө жаман ойлобой эле коюш керек экен колдон келсечи. Жамандык кылбай эле ошо жакшы мамиледе боло бериш керек экен да. Себеби Алла Таала ушундай бир учур алып келип коет экен, сен ошого муктаж болуп калат экенсиң. Бул бир эле далил. Мисалы Бишкекте бир досум бизге офисин 10 күнгө берди да, жана айттым го, биринчи офис. Ошол досум менен буга чейин мен байланышпайт деле болчу, мамилем деле жок болчу чындыгындачы. Бирок ошол досум кел офиске деди. Ашыкча сөзүн айткан жок, ушул жерде аракетиң кыла бер деп да. Эми ушул нерселер мага аябай эле чоң сабак болуп атат да негизинчи. Мына ушундай бир сыноого туш болупсуң. Кудай Тааланын жардамы менен бул сыноо дагы уже бүткөнү калыптыр, иншалла. Жакшы жагына чечилгени калыптыр, аз калыптыр. Бул сыноого чейинки Санжар бар. Анан сыноону көрүп, анан ошо менен күрөшүп аткандан кийинки Санжар бар. Ортосунда айырмачылыктар кандай болуп атат? Бул эми мисалы эң эле биринчи айырмачылыгы үй бүлөлүк жашоодо болуп атат да. Мен мурда ушул сыноого чейинкини эстесем, кээ бир учурда аябай майдаланып кеткен экенмин. Майда чүйдө нерсеге маани берип, баягы бир аз эркектик сапатка жатпаган нерселер боло баштаган экен. Анан ошол нерселер баягы бизде мурда балам ооруганга чейин аябай көп проблема бар эле да. Бирок балам ооругандан кийин бир эле проблема калды да биздечи. Баламдын оорубай калышы. Калган нерселер жок эле нерсе экен да көрсөчү. Ал нерселер жок экен, ал өзүбүз оюбуздан бир ушу өзүбүз жаратып алган нерселер экен да көрсөчү. Анан ошо келинчегим экөөбүздүн ортобузда да бир аябай өзгөчөлүк өзгөрдү да, мамилебиз өзгөрдү, бири бирибизге болгон сыйлоо мамиле. Көрсө бир майда чүйдө нерсе үчүн да кээ бир учурда бир нерсени талашып калчу экенбиз. Ошондой жактан өзгөрдү. Мисалы бирөө айылына чөйрөгө болгон мамилем, кыргыз элиме болгон мамилем, ушу досторума болгон мамилем. Көрсө ден соолугуң бекем болуп турса, башка маселе бул жок эле маселе экен. Эң жеңил чыгаша бул акчалай чыгаша экен да. Биз көрсө акчалай чыгашаны аябай оор көрөт экенбиз. Андай эмес экен да көрсө. Ден соолук менен чыгарбасын. Себеби балама укол сайып атканда ыйлаганын көргөндө бул менимче эч бир атага чыдабайт го дейм агачы. Бул өтө оор да. Жардам берейин дейсиң, балаң ыйлап атсачы жардам бере албайсың да. Ошондуктан Алла ушу баарыбыздын ден соолугубузду эле бекем кылсын. Амин. Баарыбыздын ден соолугубузду бекем кылсын Алла иншалла. Балаң баягы кулап кетип эле бир тизесин сыйрып алса, чыкырагы сыйрып алса канча неме болосуң, üzүлөсүң. Ошентип эми ушу биздин ушу сынообуз келгенде башыбызга ар кандай сөздөрдү уктук. Кээ бир адам баягы жакшы көргөн нерсеңе сыноо берет деген да сөз бар экен. Алла Таалачы. Мен ушу эки нерседен коркот элем да жашоомдочу. Мен буга чейин кайрымдуулуктарды көрөт элем да, балдардын ыйлап атканын. Өзүм да атасы жок чоңойгондугу үчүн, балким ошон үчүнбү, ушу балдарым оорубаса экен, анан кийин карызга батпасам экен дей берет элем да. Бирок Алла Таала эки сыноону бир берди да магачы. Балам ооруду, балам ооруганда карызга ушунчалык баттым. Себеби негизи эми бизде негизи жаш балдарга медицина бекер, бирок чындыгында көп нерсе талап кылынат экен да, андан сырткарычы. Баягы неме кээ бир учурлар болуп калат экен, эми дарылар жок болуп калат экен. Ошондой учурларда биз Өзбекстандан алдырып аттык, Россиядан алдырып аттык. Ошондой учурлар болуп калат экен да, эми ал учурунда дарыны алып келбесең кеч да болуп калат. Бул эми баягы бала менен сыноолоо бул чындыгында бир ата үчүн өтө бир мындай оор абал да. Ибрахим алейхиссалам мисалы. Эң сүйүктүү Исмайылын не деп атат? Мен үчүн курбандык чал деп атат Аллах Таала. Якуб алейхиссалам эң сүйүктүү Юсуф алейхиссалам баласын бир тубандар кудук ыргытып кетип калат, анысы түрмөгө түшүп калат. Тиги ыйылып көр болуп калат ыйлап атып атасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибрахим, Касым, Абдулла деген балдарын жоготту мисалы. Бул пайгамбарлардын жашоосу, пайгамбарлардын бир жолу бизге мындай экен да, руханий жана материалдык жашоодогу бир жол көрсөткүч, бир өзүнчө багыт болуп берет экен да. Ошолордон карап бир өзүгө келип, өзүгө бир үлгү өрнөк алып, кандай кадам ташташ керек экендигин үйрөнөт экенбиз.
Ошол эле кезде кээ бир пайгамбарлардын балдары атасын укпай жаман жолго кирип кетип атат. Кээ бир пайгамбарлардын балдары бири бирин өлтүрүп коюп атат, мисалы Кабыл менен Абил деген сыяктуу. Иншалла Кудай Таалам сыноосу, Кудай Таалам сыноону берген Кудай анын чечилишин да берет деген ниет менен карайбыз. Ошол эле кезде мисалы Талак сүрөсүнүн 2-3 аяттарында же 3-4 аяттарында айтылат. Эгерде силер Алладан корксоңор, такыбалыкты кармансаңар, Аллах Таала силерге чыгуу жолун көрсөтүп коет дейт. Азыр мисалы чыгуу жолун таппай турган кербезиң да. Акырын жылчыкчалар көрүнө баштады. Эшиктер көрүнө баштады. Такыбалыкты кармасаң, Аллах Таала сага чыгуу жолун көрсөтүп коет дейт иншалла. Иншалла булар баары өтөт кетет иншалла. Анан кийин бир аз убакыттан кийин балким дагы бир видео тартып калабыз. Мына сбор бүттү. Иншалла. Мына балам жанымда отурат деп туруп. Иншалла ал күндөр да калса эмес. Ушул тууралуу биз баягы биринчи балам онкологияга жатканда кабыл ала албай жаттык да. Себеби бул нейробластома деген оору 5 жашка чейинки балдарда болот экен. 90%, 99%. Анан балам 4кө чыкканда болду да. Ушу 1 жылдан кийин 5ке чыгат эле го деп аябай баягы ар тараптуу шылтоо издей берет экенсиң да. Анан бул оору 100.000 баланын ичинде бир балада болот. Эмнеге меники деп ушинтип баягы шылтоо издейсиң да аябайчы. Анан баягы биздин дарыгерлер дагы негизи ушу Алла ыраазы болсун дарыгерлерден айтты да. Сага гарантия барбы деп да. Кимге гарантия бар бул жашоодо депчи. Ошондо ушундай бир түшүнүк келди. Алла Таала бир түшүнүк бериши дейм. Чында кимге гарантия бар? Анан ошондо мен кабыл алдым да баламдын оорусунчу. Демек айла жок да мен эми азыр ар кайсы шылтоону издей бергенде эмне? Баягы жылан чакса жыландын артынан чуркабай дарыга чурка дейт го. Демек башыбызга келди. Демек бунун жолун издейли. Ошол мезгилде баягы кабыл алдым. Бир аз бизге мага жеңилирээк болуп калды да кабыл алгандачы. Анан эми мисалы эмнеге менин балам дегенде эмне башка бирөөнүн баласы болуш керекпи? Каалабайсың аны делечи. Ошондой деп эми баягы убакыттын өтүшү менен ар бир берилип аткан нерседе баягы бир акылмандык бар экен деп кабыл ала баштайт экенсиң. Анан ошо бир ушу эми бул айтыла турган сөзбү бирок билбейм. Баягы дарыгерлер абал оор дегенде мен ошо оюма бир эле нерсе келди да. Ошо эгер Алла өзүн алып кете турган болсо, балам ошо бойго жетпей кетсе экен, ошо таза кетсе экен, күнөөсү жок кетсе экен депчи. Бирок азыр ал оюман кайттым. Алла ошо өмүрүн узун кылсын деген гана немеден да. Ошондой айтам. Нейробластома ошондо дээрлик 90% 5 жашка чейинкилердин арасында. Ошондой болот экен. Могу Совет Акынбаев көчөлөрүндө онкологиялык оорукана бар. Биз жок немеде жаттык. Ал чоңдордук. Чоңдордук ал жер. Биздин Акынбаев жал бар го. Акынбаев менен Тыналиевдин кесиши. Могу улуттук борбор. Ошол жерде жаттык. Эне жана баланы коргоо улуттук борбор. Ошол жерде балдар онкологиясы. Анан бизге жеткен маалымат боюнча азыр шарт дагы жакшы болуп калды деп айтышты да. Мурда шарт оорураак эле дейт. Дарыгер дагы айтты. Мурда бизге азыраак акча бөлүнөт эле. Силердин шартыңар жакшы депчи. Бирок шарт жакшы болгондо деле ал жерге барат мындай Алла Таала салбасын ал жерге. Эч салбасын. Ошо биринчи мен Москвада врач болуп иштеген досум бар. Ошо менен постоянно ар дайым байланыштамын да. Ага ушу балам ооруп аткан жөнүндө айтсам, ал ушу бир айтты эле. Ушу онкология, гематологияга бир алып барып көрбөйсүңбү? Бирок ал жерге барсаң мындай бир ооруканалардын мындай бир эң астына жеткендей эле болосуң деп айткан да. Бирок тилекке каршы биз ошол жака бардык да эле жокчу. Менин 3-чү кызым төрөлгөндө, азыр 2-чи класста окуйт. Жүрөгүндө тешиги бар экен деди. Азыр эми баягы толук бүтпөй туруп төрөлүп калгандар көп эле экен. Анан бирок баары эми биринчи жолу болуп атат да бизде. Жанагы сенин абалыңдын бир кичинекей кыпынын учкай бир четин жашадым да. Текшертиле деди. Төрөлгөндөн 3-4 күндөн кийин алып барсак, врач текшерди дагы. Жүрөгүндө тешиги бар экен деди. Дегенде ошо мындай болот экен да, муздак суу деп атпайсыңбы? Ошо дыз деди да дене. Дегенде артынан эле 1 секунд пауза кылып туруп улантырды сүйлөмдү. Бирок ошо 1 секунд 5 сааттай болот экен да. Денең дыз деткен, көзүң алдынан жашооң өтүп кетет экен. Бирок бул коркунучтуу эмес деди. Дегенде экинчи бир
үмүттүн нуру пайда болду. Моментинде баягы пендекемизде я алла дей албай калат экенбиз да. Я алла дей албай калат экенбиз. Экинчисинде уландысында сүйлөмдө айтты. Бул коркунучтуу эмес, сарсана болбогула өзү бүтүп кетет деди. Анан кийин Кудайга шүгүр деп, анан баягы бала эненин ичинде калыптанып аткан кезде кээде ошо ар кандай сырткы себептерден улам кээ бир органдар толук бүтпөй калат экен. Жүрөктө ошол сыяктуу бир нерсе болгон окшойт. Анан менин кызым төрөлгөндө эле мен дагы бир тааныштар кызды уулду болгон, же кызды уулду. Анын жүрөгүндө тешиги чоңураак экен. Анан арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин жанагы ошол төрөлгөн кыздын тайнеси сураттыптыр. Мансурдун кызы эмне болуптур? Анан кызым жакшы, Кудайга шүгүр десем. Деп анан мен дагы сурайып атпаймынбы? Силердики кандай болуп калды деп. Десем биздики ошонун себебинен улам неме болду. Бейиште куш болду деп. Анан кийин ошол жерден бир жана айтып атсаң муздак суу десең мен да бир ошону эстеп койдум да, бир ал жердеги абал башкача да. Аллах сактасын. Мындай учурлар чын баягы мисалы мен бирде үйдө жүрсөм келинчегим айтып калды, сизди врач чакырып атат депчи. Дагы корко баштадым да, эмне болуп кетти экен депчи. Себеби жакшынакай эле жаткан балам. Балким бир келинчегим айтпай турган нерсени мага айтаттыр. Дегене врач чакырып атат дегене дароо келдим. Ооруканага келип эле кирсем, ал ошо неме тууралуу айтайын деген экен да, ошо пересадка жасашыбыз керек балаңа деп ошол тууралуу айтайын деген экен. Анан баягы келинчегим балам жанында жатып ар кандай учурларды көрүп бир нерсени айтса түшүнбөй калат экен. Эми ою барат. Ал сезимтал аябай түшүнбөй, анан сага айтайын дедим деп ошол пересадка тууралуу айтканда, бирок ошол мен ооруканага киргичеңде ушу бир эмнени айтат экен деп ойлоном да, балаң березе болду деп айтабы. Анан ушундай учурлар жаман чындыгындачы. Азыркы учурда деле биз мисалы баламды дарылатып чоң үмүтүбүз бар болгондо учурда деле дагы деле мисалы пересадкадан кийин дагы ПЕТ-КТга салабыз деп атат. Дагы анализдерди неме ошондой учурлар аябай кыйын да. Ушул анализи кандай чыгат экен деп ар бир анализдин ойлоносуң аябайчы. Иншалла дуа кылабыз, үмүт үзбөйбүз. Кудай таалам иншалла Шафи деген ысмы бар, шыпа берүүчү. Мээримдүү, ырайымдуу деген ысмы бар. Өзү колдойт, кубаттайт, өзү күч кубат берет. Анан кийин могу видеонун башынан аягына чейин атайын реквизиттер жазылып турат достор. Ушул жерге колдон келишинче көмөктөшүп, жардамдашып, биздин бир мекендешибиздин кичинекей келечекте эл үчүн, жер үчүн, мекен үчүн көп кызмат кылчу бир жигиттин өмүрүнүн сакталып калышына жардам берели, салым кошолу. Санжарбек, дагы айта турган ойлор, сөздөр болсо? Мен ушу башыма ушундай сыноо түшкөндө кыргыз элимдин канчалык берешен экендигин сездим да. Себеби биз бул иш чараны баштаарынан алдын кандай болот деп өтө көп ойлондук. Эми эмне болот эми депчи. Бирок Кудайыма шүгүр. Кудайга шүгүр. Ушу азыркы учурда көпчүлүк бөлүгү жабылды. Аллага шүгүр. Кээ бирлер мисалы бизде бир учур болду, 100 000 салды бирөө. Ким экендигин да айткан жок. Эми кээ бир туугандарыбыз 100 000 салып чегин жөнөтүп койду. Бирок ал деле ким экендигин айтпайт. Болгону чегин жөнөтүп коет. Кээ бир туугандарыбыз эми ошо баягы билгизип берип атты. Аларга да рахмат. Билгизбей берип атышты. 10 000ден, 15 000ден ушу аябай чоң суммалар түшүп атты да. Бирок кимден келгенин билбейсиң. Алла билсе болду деп жөнөткөндөр бар экен. Кудайга шүгүр, ушу баарына рахмат. Ушу бизге колунан келишинче жардам берип аткан кыргызыма рахмат. Ушу жаныбызда ушу жөлөк болуп, каяка барсак жаныбызда жүргөн ушу бир туугандарыбызга рахмат. Дуа кылып аткан бир туугандарыбызга рахмат. Бизге бир күндө бир 50-60 адам жазат. Баарына колдон келишинче жооп бергенге аракет кылып атабыз. Балким бирөөгө бир жооп бербей, же бирөөнү капа кылып, бир орой сүйлөп алган болсок, ушу кечирим сурайбыз баарынанчы. Себеби баарына жетиш кыйын экен. Эми алар да баягы үмүттө жазып атат да, ушул адамга жакшылык кылып калайын депчи. Биз дуа кылып атабыз. Кээ бир ушу медреседеги балдар жазат. Куран хатым кылып сиздин балаңызга неме кылдык, арнадык. Жакшы, кыскасы бир 99% жакшы сөздөр келет. Эми жанагындай сөздөр деле бар экен, эркек башың менен эмне тилимчилик кылып атасың деп жазгандар да болду. Эми ага эч капа эмеспиз. Капа болгонго акыбыз дагы жок. Эми бир жагынан кээ бирки ошо жакшы сөз айткан адамдын деңгээлинин билиниш үчүн жанында бир мындай да адам болуш керек да. Кара болбосо ак билинбейт да. Ошондой учурлар дагы болду, бирок эч кимге да капа болгонго акыбыз жок негизичи. Анан ошо немеге атайын видеодагы тарттык эле, ошо биздин башкысы биздин неме ыктыярчыларыбызга жаман сөз айтпаңыздар.
макул мага айтыңыздар. Бул мен тилемчилик кылып атам. Бирок ыктыярчыларыбызга айтпаңыздар депчи. Бирок шүгүр ушу элибизден айланса болот. Кудайым буйруса ушу аз күндөрдө ниет кылып атабыз. Толугу менен жаап, ушу баламдын келинчегимдин жанына барам деген үмүттө. Иншалла. Аллах таалам шыпасын берсин. Ошо жолдоштогу айыгып кетсин, келинчегиң менен келип, чоң энесинин алдында, апаңдын алдында дагы мурдагыдай бактылуу жашоону улантып калышыңа тилектешпиз. Алладан сурап кетебиз. Дагы көптөгөн жакшы бир тарбиялык мааниси бар кинолорду бизге дагы айтып берип, дагы балким дагы жакшы каналдарды ачасыңбы, же могу ушул иш-чараларды уюштурат, же бир илхамдар келдиби, могу балам айыкса ушундай бир YouTube канал ачам деппи, же бир ушундай бир кыймыл жүргүзөм деппи. Бул тууралуу ойлор келди. Мисалы мага канча адам себепкер болуп атат, мисалы ушунун аракетиме. Демек бул нерсеге сүйлөш менин колумдан келсе, демек мен дагы башкаларга тилим менен жардам беришим керек деп. Мисалы сиздер бизде ушу кичине болсо да ушу медиа тарабынан жардам берип атпайсыздарбы? Ошолоруңуздарга рахмат, Алла ыраазы болсун. Демек мен дагы кайсы жагынан колумдан келет, ошол тарабынан Кудайым буйруса, Кудайым буйруп баламы жакшы шифа таап аман эсен Кыргызстанга келсек, иншалла ошол тармакка мындай баш оту менен кирем деп атам, иншалла. Кайрымдуулук жаатына. Ушу негизи ушу медиа тармагына кирип, кайрымдуулукту ошол биздин тармактын бир бөлүгү кылып сөзсүз түрдө бир бөлүгү. Рубрика сыяктуу кылып өзүнчө. Сөзсүз түрдө. Себеби мындай биз ушу кайрымдуулук кылып жүрүп көрдүк, өтө көп экен. Өтө көп экен бул нерсечи азыр. Эми билбейм неден мынчалык, бирок көп экен. Алардын ар бири жардамга муктаж да азырчы. Ошолорго биз Кудайым буйруса жардамыбызды аябайбыз деген үмүттөбүз, иншалла. Кудай таалам шыпасын берсин. Ошончо бир убакыттын арасынан бир мүмкүнчүлүк таап келип, бизге пикириңи, оюңу айтып, өзүңүн жашооң менен бөлүшүп кеткениңе Алла ыраазы болсун. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр азын оолак бир маалымат алдыңыздар, көрдүңүздөр. Эми бул жердин бир сааттын убактында эле угуп койдук. Бул нерсени 1,5 жылдан бери башынан өткөзүп жашап келатат. Дагы бир жолу кайталайм, ылдыйда реквизиттер жазылып турат. Колдон келишинче салымыңыздарды кошуп жардам берип калыңыздар. Балким сиз берген ошол азын оолак акчанын артынан Кудай таалам сизге келаткан чоң бир баленин алдын алып коет, анын жүзүн башка жакка кайтарып берет. Кайсы бир пайгамбар дуа кылганда үстүңө асмандан сенин үстүңө таш келатат дегенде дуа кылганда ал кум сыяктуу болуп түшкөн экен деген сыяктуу ушуга окшогон бир айтымдар бар. Ислам тарыхындагы, пайгамбарлар тарыхындагы ушундай бир акыйкаттар бар, достор. Бул бар нерсе, бул ишенебиз. Илимий түрдө лабораторияларда далилденбесе дагы, бирок буну биз руханий абалда субъективдүү деңгээлде жүрөгүбүз менен бул нерсеге ишенебиз. Муну эч бир кайсы бир формулага салып же бир таразы менен өлчөп болбойт. Бирок бул бар нерсе, акыйкат нерсе, ал дагы ушул. Эгерде сен башка бирөөгө жардам берсең, муктаждыгын чечип берсең, бирөөнүн көңүлүн алсаң, Кудай таалам сенин ишиңде бир ийгилик жаратат, сага кошумча башка рызык берет. Бирге 10 берем дейт, бирге 100 берем дейт, бирге 1000 берем дейт. Мен айланамда өтө көп ушундай кишилерди көргөм. Жада калса акыркы 60 000 сомун өзү банкрот болуп, бир шаардын четинде таштандылардын жанында жашап отурган бир таанышым акыркы 60 000 сомун Алла ыраазылыгы үчүн берип, учурда Кыргызстандын эң алдыңкы ишкер бизнесмендердин катарында жүрөт ошол киши. Келечекте алар тууралуу да чыгарып каларбыз. Бул дагы бир далил. Ошондуктан баарыбыз аман бололу. Кудай таалам оор сыноолорун жеңил кылып берсин. Оорубайлы, мүмкүн болушунча жардам берүү үчүн, башкаларды көйгөйлөрүн чечип берүү үчүн аракет кылып иштейле. Негизги иштегенден, бизнес кылуудан, соода кылуудан негизги максат башкаларга жардам берүү болсо, Кудай таалам ишибизди дагы оңдойт, дагы жылдырат. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Адамдардын жашоосу, тагдыры башкалар үчүн өрнөк, башкалар үчүн сабак.